içiden beri, podvallardan beri kaplap ketediler de. On sayın gelet seni kaptaydı. Üylerinizden beri girip gider. Alamdın oğlusu da, buzulusu da adamga baylanıştı. Tarih barakçalarında altın doğur degen nam menen kalgan bir kança zamanalar ötkөн. Oşol doğurlordun birisi Adletü Padişah Umar bin Abdulaziz rahmatullah aleyhinin zamanasına tuş kelgen. Alardın жақшы жака өзгөргөндүгү жан жаныбарларга чейин таасирин тийгизген. Адилеттүүлүк ушунчалык деңгээлде орногондуктан жан жаныбарлар бири-бирине зулумдук кылган эмес. Карышкырлар менен койлор бир арыктан суу ичип, арпа будайдын көлөмү курманын көлөмүнө жеткен. Жана башка көптөгөн ийгиликтер болгон, бул ийгиликтерди тарых баракчалары эч качан жокко чыгара албайт. Жакшылыктар адамдын себебинен болгондой эле, жамандыктар дагы адамдын себебинен. Учурдагы бүт аламда болуп жаткан терс өзгөрүүлөр. Булардын бардыгынын негизги бирден бир себеби адам баласынын күнөөсүнөн. Кээ бир адамдар айтып, климат өзгөргөндүктөн, мезгилдер алмашып бараткандыктан ушундай суу ташкындар, шамалдар болуп жатат деп айтып жатышат. Бирок ошол нерселердин да өзгөргөндүгүнө эмне себеп? Жакшылап карай турган болсок, албетте адам баласынын күнөөлөрүнүн себебинен. Бул өзгөрүүлөргө жан жаныбарлардын, канаттуу куштардын, тоо таштардын эч кандай тиешеси жок. Бирден бир негизги тиешелүү зат бул адам баласы. Аллах Таала айтат: "Захарал фасаду фил барри вал бахр бима касабат айдин нас." Суда, кургактыкта бузулуулар ачыкка чыкты. Адамдардын кылган иштеринин себебинен. Айтпаска арга жок. Аллахтын өкүмдөрүн сындыруу, аткарбай коюу адатка айланып бара жатат. Күнөөлөр ачыкка чыкты. Сүткорлук, зына жана башка иштер, заңгыраган мечиттер бар, бирок намаз окуучулар аз. Кафырлардын, имансыздардын чектен ашкан бузгунчулуктарын эсепке албаганда да мусулманмын деп көкүрөк каккан адамдар дагы Алланын өкүмдөрүнө кош көңүл мамиле жасап жатышат. Туура, жакшы адамдарыбыз да бар. Бирок көпчүлүктүн алдында булар өтө аз. Качан адамдардын арасында күнөө көбөйүп кеткенде, күнөөкөрлөр көбөйгөндө азап жалпыга келет. Күнөө каптаганда Аллах Таала эскертүү катарында өз аскерлерин жиберет. Асман жердин ортосундагы бардык нерселер бул Алланын аскерлери. Валиллахи жунуду самавати вал ард. Асмандардын жана жердин аскерлери Аллахка таандык. Аллах Таала бизге чейинки коомдорго дагы эскертүү катарында түрдүү азаптар жөнөткөн. Кээ бирлерин сууга чөктүргөн, кээ бирлерин жерге жуттурган. Пайгамбарлар барган, эскерткен, бирок алар ал эскертүүнү кабыл албагандан кийин Аллах Таалаларды азапка алган. Алла ошол окуялардын бардыгын Куранда баяндады. Кийинки коомдорго, бизге, бизден кийинки келе турган үммөттөргө эскертүү болсун үчүн. Аллах Таала Фираунду сууга чөктүрдү. Корунбай өзүнүн байлыгын, зекетин бербеди, жерге жуттурду. Нух алейхиссалам заманасында Нух пайгамбар өз коомуна 950 жыл эскертти. Аллага чакырды, акыретте эскертти. Бирок алар кабыл алган жок. Аллах Таала аларга адамдын акылына сыйбаган, адамдын акылы жетпеген топон суу менен жер бетин каптатып, аларды жок кылды. Саба коому, Аллах Таала Саба коомуна өтө көптөгөн жакшылыктарды берген эле. Алардын дыйканчылыктары өтө түшүмдүү, мол болот эле. Бирок алардын бул дыйканчылыктары Аллахты унуттурду. Аллахты эстен чыгартты. Аллах пайгамбарларды жиберди. Бирок алар пайгамбарларды уккан жок. Алардын эскертүүлөрүн кабыл алган жок. Аллах Таала ал эскертүүнү кабыл албагандан кийин өздөрүн бакчаларын анын суусу менен сугарган, суу сактагычты суу менен толтуртуп, жамгыр менен толтуртуп, талкалап алардын бардык суусун ачып, бакчаларын бардыгын талкалатып салды. Эми ушул эскертүүлөрдүн бардыгы кыямат кайынга чейин уланат. Кайсыл коомдор эскертүүнү кабыл албаса, аларга дагы мына ушундай түрдүү азаптар келет. Аллахтын аскерлерин токтотууга эч кимдин кудурети жетпейт. Асман суусун токтотпойт. Жер ал сууларды кабыл албайт, эгер Аллах аларга өкүм бербеген болсо. Урматтуу тууганым, кутулууга бир эле жол бар. Ал жол
Allah'a kaytı, günöөлөргө tooba kılуу, günöөлөрдү moyunga alıp Allah Taaladan günöөлөрүбүzгө кечирим суроо, жакшы иштерди көбөйтүү, жакшы амалдарды аткаруу. Мына ушунун натыйжасында биз башыбызга түшүп аткан кыйынчылыктардан албетте сөзсүз кутула алабыз.